Alakat bolom dese bir pasta olup ketetken. Muna KAMAZ bir жакшына келатып, ana стреласы айланып кетип, мына 4 жетин илип алыптыр. 4 жети ham ойлоп болсо керек, бу жерде şu илинип калышын. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jenishbek Shermatovich Toktorbayevni Оштун мэри Өзбекстандын Достук ордени менен сыйланды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Өзбекстандын Достук ордени менен сыйланды. Бул тууралуу кала бийлиги кабарлады. Маалым болгондой, Токторбаевка сыйлык коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жарлыгынын негизинде берилген. Ош шаарынын башчысына сыйлыкты аталган өлкөнүн маданият министри Азатбек Назарбеков тапшырган. Буга чейин Жеңишбек Токторбаев Казакстандын экинчи даражадагы Достук ордени менен сыйланган. Buyuk shoir va mutafakkir, adolat va ezgulik kuychisi Alisher Navoiyning muborak siymosiga munosib hurmat-ehtirom ko'rsatib, O'sh shahridagi ko'chaga ushbu ulug' ajdodning nomini berish hamda uning haykalini o'rnatish tashabbusini ilgari surgan O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlari o'rtasidagi azaliy do'stlik va totuvlikni mustahkamlash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Qirg'iz Respublikasining Байыңызат сатууга шектелген жаранды калкалаган 6 дарыгер кармалды. Республикалык психиатрия жана наркология борборунун эксперт дарыгерлери байыңызат сатууга шектелген жаранды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу үчүн 2 рет акыл эси жайында эмес деген коротууну чыгарып беришкен. Бул үчүн алар шектүүнүн туугандарынан 1,5 миллион сом алышкан. Аталган кылмыш ишинин алкагында 6 дарыгер кармалып, УКМКнын терүү абагына киргизилди. Алардын эң жашы 28-те, ал эми эң улусу 75 жашта. Рыспай Исаков: Манас дүйнөсүнө сөз тийгизип алганым үчүн кечирим сурайм. Манасчы Рыспай Исаков эри кайрылуу жасады. Ал өз кайрылуусунда манасчы Асанкалы Калил менен болгон жеке маселеси элге чыгып кеткенин, аны чечүү үчүн ага жолуга албай жатканын айткан. Ошондой эле ал коомчулуктан эки манасчынын ички маселеси үчүн, жалпы Манас дүйнөсүнө сөз тийип аткан үчүн кечирим сураган. Балыкчыдагы чаңдуу борон күндү түнгө айлантты. Кече балыкчыда капысынан болгон чаңдуу борон шаарды бир нече мүнөт караңгылыкка чөмүлтүп, көрүнүү дээрлик жокко чыкты. Жергиликтүүлөр социалдык тармактарда драмалуу кадрларды бөлүшүп көрүнүштү апокалипсистен кийинки тасмаларга салыштырышты. Синоптиктер айтымында туруксуз аба ырайы уланышы мүмкүн экенин билдиришти. Жакынкы күндөрү катуу шамал жана көрүүнү начарлашы ыктымал. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Таласта айдоочу аял кырсыкка кабылып ооруканага түштү. Кече 12 декабрь күнү Талас шаарында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык шаарынын Оторбаев көчөсүндө болгон. Аталган көчөдө Mercedes-Benz Vito жана Honda Fit үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. 2 айдоочу тең ооруканага түшкөн. Оорукананын маалыматына караганда Mercedes-Benz Витонун айдоочусуна биринчи жардам көрсөтүлүп, үйүнө чыгарылган. Ал эми Honda Fit'тин айдоочусу оорукананын жаракат бөлүмүнө жаткырылган. Талас облустук жол кыймылдан коопсуздугун камсыздоо бөлүмү унаалары айып короого киргизилгенин билдирди. Бишкекте психолог 6 жылга эркинен ажыратылды. Ал аутизм диагнозу бар кыздын колун сындырган. Аутизм менен ооруган кыздын колун сындырган психолог 6 жылга эркинен ажыратылды. Бүгүн Ленин райондук соту аутизм менен ооруган Нариста Нурлановага катаал мамиле кылган психологдун иши боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу балдардын укугун коргоочулардын лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында шектүү психолог болуп иштеген жаран жалпы режимдеги түзөтүү колониясында 6 жылга эркинен ажыратылып, сот залында камакка алынды. Кыздын апасы Чынара Жунусова мурда
билдиргендей, сессиялар учурунда балага узак убакыт уруй мамиле кылып, денесине залал келтирген. 2024 жылдын 23 декабрында кыздын колу сынып, оору кыйынчылыктарга алып келип, 5 жолу операция жасоого туура келген. Бул окуя коомчулуктун кең эле көңүлүн буруп, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын коопсуздугу жана аялуу жашы изделектери менен иштегендердин жоопкерчилиги маселеси дагы бир жолу көтөрдү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jenishbek Shermatovich Toktorbayevni O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni. O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish, ikki mamlakat hududiy birliklari aholisining o'zaro hamjihatligi, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy gumanitar aloqalarni kengaytirish borasidagi katta xizmatlari, xususan buyuk shoir va mutafakkir, adolat va ezgulik kuychisi Alisher Navoiyning muborak siymosiga munosib hurmat-ehtirom ko'rsatib, O'sh shahridagi ko'chaga ushbu ulug' ajdodimiz nomini berish hamda uning haykalini o'rnatish tashabbusiga ilgari surgan O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlari o'rtasidagi azaliy do'stlik va totuvlikni mustahkamlash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Qirg'iz Respublikasining O'sh shahri meri Jenishbek Shermatovich Toktorbayev O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Mehmonlar, hurmatli Azizbek Ahmadovich, sizga o'sha bo'lib siz delegatsiyaga hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich chet bilimlari ochilib turgan. Biz jana bizim to'g'ri aytib ketdi. Bu ba'zi biz jasgan yaxshilik ishlarimiz. Hurmatli prezidentimiz Sadir Turg'unovichdan, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan emgak qasımda men dagı bir jol aytib ketayim. Bizning do'stligimiz to'liq bo'lsin. Biz arada bir tuğan nejmiz, bizde hech qachon bo'lmaydi. Qirg'iz bilan o'zbek endi bir tuğan qal, bizning yaxshiligi, yomonligi arada birga. Shuning uchun shu sizni bergan belingizlar, orderingizlar жалпы ушул биздин эки мамлекеттин ушул достугуна тилеп чоң рахмат. Рахмат. Кадырман калк, мына
3 күндөн бери Асаналы экөөбүздүн ортобуздагы жеке маселе жалпы коомдук дуудууга айланып кетти. Бул экөөбүздүн ортобуздагы пикир келишпестик болчу. Асаналы ошол учурдагы кырдаалды эске алып көрөлү эми. Sen men jinime тийдиң, мен сенин ачууңду келтирдим. Экөөбүз чырдаша кеттик, балким ушул нерсени чечиш үчүн өзүнчө чечип алалы деп 3 күндөн бери артыңдан жолуга албай жүрөбүз. Мен өзүм эмес, мынакей жалпы манасчылар анын башында Назаркул Сейдирахманов өзү баш болуп жүрөбүз. Эл жалпы журттан дагы бир жолу кечирим сурайм. Мына жеке маселени жалпы дуудууга алдырып, Манас дүйнөсүнө сөз тийгизип алгандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Асаналы жеке маселени жеке чечели. Манас дүйнөсүнө, Манас ааламына, Манас театрына сөз тийгизбейли. Экөөбүз бири-бирибизди кечиришип ала турган жердебиз. Кел кечирим сурашалы.